Ay bala. Ты что, с ума сошел, что ли? Geçiriz. Канат. Назира берди кулауга. Канат, ушундай бе. Geçiriz. Назира мен сизди байкап, сиз чочуп тийбедиңиз мен burada атканда. Канат, разве так можно? Просто кечирип коюңузчу, убактыңыздарды Жок. кармап тияк. Просто азыр биз иштеп атканбызда, Назира кечирип коюңуз, пожалуйста. А душу мындай болорун билгенден вообще мияка суу чачпайт болчу экенмин да. Жок, мен айтпадымбы кечинде эмес, эртең менен сеп деп суну. Сен кечинде себесиң суну. Жок, мен эртең менен себейин десем, курсак ачка тетиги жака барып тамактанып келбедимби? В смысле курсагым ачка? Бас чогуу тамак жасайбыз. Эми сиз 10 жыл болду ушу жестем менен жашаганыңызга, бир жашооңузда жестеме тамаксызган жокса, мага тамак жасап бермек белеңиз. Эме, жүр, мен менен урушпай жүр, бас тамак. Карачы эми ону. Тамак жасап бересизби? Ооба, чогуу жасайсың. Серьезно. Ушундай нерв болуп кайра дагы. Кайра да, жок, андай нерв болуп жашынакы чиз. Карасаң жайсың. Суу чачышып же. Койчу, кара! Мен саны Ассаламу алейкум, жалпы биздин көрүүчүлөр, бул эки сөз долбоор, бүгүн эки сөз долбоорубузда Назира Бердикулу. Ошондой болобу. Карачы боюнча Назира эже менен мындай суу чачышып ойнойт болчу. Сен атайын кылдың ошончо? Жок, мен атайын кылган жокмун, атайын специально кылдым да муну. Атайын. Эме, мен до и после көрсөтөйүн дедим. До и после. Назира эже, бүгүн сизге атайын интервью алганга келдик. Сиз ушул жакта эс алып атат үй бүлөңүз менен дегенденчи. Анан көп эле сиздин передачаларыңызды көрсөк, эл деле тамак жасап берет экенсиз да. Ошондо да эркектер жасап берет экен да сизге көбүнчө. Жашооңузда деле ошондой. Сен анда билет экенсиң да эмне келгениңди. Мага тамак жасап бер. Да, комментарийлерди окуйн дедим. Окусам, сиздикин окусам көп жазып тур. Назира, сен тамак жасаганды билесиңби депчи. Анан ошондуктан бүгүн сизде тамак жасаталы деп келдик. Макул, даярмын. Не против? Даярсызбы? Я не против, мен даярмын. Эми. Всегда посмотрим. Жумуртка куруп берип коюңуз. Жок, сендей жигитке карт болду. Канат! Канат койчу болду. Сеппечи, сурана мен сенен. Канат, алып кой ар жака. Болду. Урушпай эле коелучу. Жок. Жок. Шамда! Карасамдан алып койчу. Алды, болду, жүр. Шамдан кармап койчу андан. Операция. Болду эми? Бир болдук. Союзду сыйлабайсызбы, союзду? Назира мактуу сиз го, сиз мен го, мен союзду сыйлабайсызбы? Назира эже айтылбаган сырларымды айтып. Камера сууп калдыбы? Өчтү. Ошондо бул жерди атайын специально кухняңыз ушул жер турбайбы? Ооба, ушул жерден көбүнчө тамак жасайбыз. Слишком эркелейшинсиз го сиз. Эме, Таластын кызымын, ошондуктан мен сиздерге бүгүн курма гүлчатай жасап берейин, Курма гүлчатай бул Таластын тамагы, Ооба, Таластын тамагы. Жок, бул жерде бардык эле областтарда жасайт, бирок биз өзгөчө Таласта жасалат да. Ошондуктан бүгүн сиз экөөбүз биргеликте курма гүлчатай жасайлы, сиз мага жардам берет деген ойдом, Биз баштадыкпы анда? Баштадык. Баштадык, Назира эже. Ооба, кел мен. Покажите себя, докажите себя. Вы очень лучше готовите. Койчу, кеттик, баштадык. Анда эме, сиз эркек болгонуна байланыштуу сизге этти берейин. Эркек болгонго байланыштуу. Бүт эле жасап коюңуз да болбосо. Я. Алдыга эле коелу. Мындай кой. Мындай алдыга эле кое бериңиз. Менден сурап атат уже канат. Сизге ишенбей атышат, Блюдо называется эме таластыктардын курма гүлчатай. Сиз мага эт турап бериңиз, калган мен өзүм турайм, Макулбу? Баштадык анда. Баштадык. Этти чоң эмес, кичинекей эмес, өзүңүзгө ылайыктуу. Море, возьми меня. О, море.
Түшүнтөлөр дөшөт бизде, жакшырдагандары. Моренанын я люблю. Кичинекей эмес, чоң эмес кылы. Макул, ошону тура бериңиз. Чоң эмес, кичинекей эмес, орто. Айтеме. Өтпөй калыптыр. Бычакпы? Жакшы эле кетип атабы? Балким курч бычак сурайттыр, сиз курч тагылайт, биз ушинтип курчутчу элек. Алла курчубайт да. Биздин биринчи эле сурообуз болсун сизге. Макул. Негизи чындап келгенде, үйдөн тамактанасызбы же көчөдөн тамактанасызбы? Чындап келгенде үйдөн тамактанам. Үйдөн тамактанасыз, Ооба, үйдөн тамактанам. Сизди көбүнчө баягы 3 балаңыз бар экенин билебиз. Көптөр билбейт. Көптөр билбейби? Жок, 3 балам бар экен, көптөр билбейт. Элестетиңиздер, Назира эженин 3 баласы бар, ачылбаган сырлар. Анан сиз көбүнчө баягы серьезный адамдар менен встречада жүрөсүз, ар кандай мероприятияларда жүрөсүз. Ошол 3 балаңызды ким карайт сиздики? Көптөр сураганда кээ бирлер айтат, сизди бала багуучуңуз бар турбайбы, бала багуучусуна $500 төлөйт айына депчи, бирок бунун баардыгы калп. Мен балдарды өзүм эле караймын. Мен жетишкенге аракет жасаймын. Мисалы үчүн азыр деген каникул, балдар азыр каникулда. Улуу кызым 13 жашта, ошол улуу кызым карайт. Анткени уулум болсо бала бакчага кетет, эртең менен эрте бала бакчага таштап туруп, мен ишимди улантамын. Анан мисалы үчүн бүгүн съемка дегенге байланыштуу ошол күндөрү кечкисин мен түнкү саат 12 боло 1 боло карабай тамак бышырып, музаткычка салып коем балдаргачы. Анткени ал күнү мен үйгө кечкелеримди билем. Балдарым тамаксыз калбаш керек. Ошол балдарым жакшы көргөн тамакты бышырып, музаткычка салып коем. Анан кызым болсо алып чыгып жылытып балдардын курсагын тогузуп коет. Кызыңыз канчага чыгып калды? 13 жашта. Кызыңыз эң улуусу кызыңыз? Эң улуусу кыз, ооба, 13 жашта. Сиз канча жашыңызда турмушка? Ошондо мен деген 20 жашымда турмушка чыгып, 21 жашымда төрөгөм. Ошондо жанагы баягы кино бар го, мен сүйгөн караган. Ошол кино канча жашыңызда тартылдыңыз? 22-23 жашымда. 22-23 жашыңызда ошондо? 24 жашына кино тасма чыкканда 1 жыл съемка болуп, анан бир монтажды алып бүткөндөн кийинкиси. Кызым 2 жашта болчу анда. Ал дагы кызыктуу окуя болгон. Кызым 2 жашта. Анан кино тасмага кастинг болгондо негизи ошол жерде Айка деген курбу кыздын эле ролун ойномокмун. Ал Бишкекте эле тартылмак, 2 күндүк съемка болмок да. Анан ошол күнү кечинде жумурткабызды жарып алдык, бек коюп коеюн. Ошол ошол күнү жөн эле кадимкидей эле алгачкы мен ал кезде Ком ЛТР телеканалында алып барчу болуп иштечүмүн Кутман таңда. Анан чалып калышты. Назира башкы ролду ойногон Назира деген кыз, ал аты дагы Назира болчу. Киного тартылбайм деп койду дейт. Бирок биз деген Токтогулга кетип атабыз. 3 сааттын ичинде даяр болуп калыңыз, башкы ролду сиз ойнойсуз дейт. Элестетсеңиз. Семейнисиз. Анан эмне? Жолдошуңуз кантип уруксат берди кызым? Жолдошуман бурун биринчи апама чалдым мен. Каяктагы жолдошум? Апама чалдым. Апа, ушундай деп атат. Кандай дес десем апам, кызың ким карап калат? Каяктагы нерсени айтып башым ортпачы. Анан белгисиз да канча күнгө кетип атканымдычы. Бирок ошол кездечи Канат, мен сизге да айтып коем, сиз жашсыз да. Бир жашоодо бир мүмкүнчүлүк берилет да. Ошол кезде сага ата-энең да жардам бербейт, жакының да кеңеш бербейт. Ал жерде болгон өзүң менен өзүң кеңешүү болот да. Мен апамды ойлодум, үй бүлөмдү ойлодум, кызымды, биринчи баламды аябай жакшы көрөм да. Анан ким карап калат, кандай болот деген ой кетти. Экинчиден, балким бул сенин мүмкүнчүлүгүң Назира деген бир сигнал болду да жан дүйнөмдө. Эч нерсеге караган жокмун, тайжеме чалдым. Тайжеме чалып, апче ушинтип тайжем ыраазымын. Ошол кезде мен аябай колдоо көрсөткөн. Апче карап туруңузчу десем, эмне болду дейт, ушундай. Канча күнгө? 5 күнгө деп 18 күнгө жоңолуп кеткем да, элестетсеңиз. Ошентип мен Токтогулга кеттим. Токтогулда Чоң Арык деген айылда жүрдүм. Аябай керемет, аябай коз, берешен, эмгекчил, дасторконун мол жайган калк экен, эл экен. Ушундай мага Токтогул жери жакты. Ошондо биринчи болуп чыгармачылыгыңыз башталды. Ооба, алгачкы кино тасмам менин. Жок, бул деген экинчи тасма, алгачкы тасмам. Жаныш. Неге пустой дом? Неге? Эме, пустой дом менен кийин чыккан. Жаныш Кулмамбетовдун Кандуу суу 2ге биз анда алгачкы жолу, алгачкы кадамдарын эме Ильяс Андаш баштап келаткан. Ильяс Андаш менен башкы ролду ойногонбуз. Сөкөңүздөрбү? Ооба. Ооба, Кандуу сүйдө башкы ролду ойногонбуз. Ал кезде Ильяс Андаш типа звезда да, өлө звезда болчу тим эле. Өзүнчө эле. 18 күнгө ошо кеткенде жестем унчуккан жокпу кандай? Жестем кантип уруксат? Ошо жестем жөнүндө айтсаңыз, потому что көрүүчүлөргө да интересно да. Аябай интересно болот абы? Мен кыска нуска айтып коеюн, мен ал кишини аябай сыйлайм. Балдарымдын атасы.
ден соолукта болсун, бактылуу жашайлы, чачыбыз бир жастыкта агарсын деп эле айтам. Башка эчтеке айта албайм. Ошол. Анын өзү эмеси боюнча аябай түшүнүктүү окшойт да. Түшүнүктөн мурун мен ойлойм, аял кишиге мисалы үчүн алып атканда ал билгенде ким экенимди. Кандай стервочка экенимди, жок. Анын үстүнө талстык экенбиз, эчтеке сөзүн бербейт экеним анын. Ошондуктан туура колдоп кабыл алды ошол нерсени. Анан рахмат, ыраазымын. Ошону эле айтамын. Анын үстүнө аялга мүмкүнчүлүк бериш керек. Өзүнүн эгерде балким таланты бар, антип үйдө деле камап отурганда эле болбойт, бир нерсени кыла алса, сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк бериш керек да. Анан ошондой мүмкүнчүлүктөрдү мага түзүп бергенине мен ыраазымын. Көп жашасын, иншалла. Рахмат, мен да кошулам. Сиз жашоодо кандай назирасыз, съемкада кандай назирасыз? Съемка реалистично жүргөнгө аракет кыласызбы же кичине съемкадан башкача болуп жүрөсүзбү? Съемкадабы мен болушум ушул. Ушул эле жашооңузда кандай болсо? Ушундай шайыр жүргөнгө аракет жасаймын, болуп жүрөм. Шайыр жүргөнгө аракет жасаймын, маанайым да көтөрүңкү болсун деп. Анткени чынында эле азыркы учурда баардык аялдамаларда карасаңыз, бирөөгө жолугуп калсаң мындай үңкүйгөн, мындай маанай. Аны элестетсеңиз, мен да ошого туура болуп өзүм проблема айтып аткандычы. Бирөөгө өзүмдүн бир нерсемди айткандан корком, жана айтпайм, жана аны ошол нерсеге түрткүм келбейт да, мисалы үчүн. Ал мен жөнүндө ойлоп жүрөт, ушинтип Назира ушундай болуп атыптыр деп ал кечкери мен жөнүндө ойлошу мүмкүн да. Мен андайга жол бербейм. Мен тескери ошону укканга аракет жасайм да. Эмне маанайым жок, ушундай ой, жакшы болот бардыгы. Жашоого биргелебиз, күлүп, жайнап жаша, бүгүнкү күн менен жаша, эртеңки күн болору, болбору ал күмөн. Десем, ооба. Ай, бул нерсе мындай, элестет, жанантип күнүнө 6000 сом төлөп гемодиализ алып жаткан кишилер кандай. Караганда ден соолугубуз жакшы, 6 сануу заман, эмнеге сен кейишиң керек? Деп калышат. Ошого бир мындай ачылыш жасаганга мүмкүнчүлүк бергенге аракет жасаймын да. Ошондой адаммын. Ошондой адам тургайсыз. Ошондой адам. Билген ошондой адам экениңизди билип, анан мен сизде суу чачтыңбы? Эксел жолборунда жак. Сизде ошо мындай көп мындай өлө стерва деп ойлошот да, оор сиз стерва эмес экенсиз го. Кандай? Сиз же мүнөзүңүз ошондой көрүнөбү? Жок, мендечи кеде умный стервасызбы? Мен глупа эле стерва. Негизи мындай да, Канат мырза. Ошондой мүнөзүм аркылуу ушундай кичине болсо да кыргыз элине таанылып, аракет жасап келатам да. Тың болуш керек да жашоодо, жана сөлдүрөп, мисалы үчүн бир киного тартылып деле жок болуп кетсем болмок да. Бирок алга мен мүмкүнчүлүк бербедим. Тытынып отуруп, Манас Чаңгыры телеканалына боз үй коюп, студия ачтым, проекттерди жасап, кайрымдуулуктарды жасап, бирөө сага эмне жардам керек десе, мага жардам керек жок, жанагы бала бакчага барып коёкчу. Жана балдар үйүнө барып коёкчу. Степнойдогу аялдар абагына мондай нерсе жасап берейикчи деген адамдардамын да. Өзүм эч нерсе сурабаймын. Ошондуктан Кудай мага берет деп ойлойм да. Бирөө аркылуу берет. Бирөөгө кайрымдуулук жасап, бирөөгө кол сунуп, анан сөзсүз түрдө бирөөгө акча берүү эмес, бирөөгө жылмайып тартылаганда бул сүнөт да. Анан ошондон улам өзүм ушундай болуш керек деп ойлойм. Мону жууп келе калайын батыраак. Сен суу чачасың да, койчу болду, чач. Болду, каякта суу чачтым. Мондан алабыз, мурдун кара. Канат, аз кой туруңуз болду. Жети арыктан эле сүзүп алсамбы? Тамашалашып турабызчы. Арыктан эле сүзүп. Жок, арыктан эле сүзүп алсамбы? Жок, булардын баардыгы нормально, удобно эле ушул жер. Жок, бул эме болот да, дүкөндөн алып келинди да, көчөдө турат булар, машина өтөт, мисалы үчүн чаң болот, ошон үчүн тазараак жууш керек да. Правильно. Ошон үчүн жууп атам. Буларды арчып алдык. Буларга жетиштүү эле бизге. Эми сиз экөөсү эле жейсиз да, бул бизге жетиштүү эле. Азыр мен дароо камыр жууруйсуз. Дароо бир 2 зуала камыр жууруп алайын. Анан барып отун жагып, булар бир сыйра кууруп алыш керекпиз. Ушундай, Канат иним. Эми сизге да ушул суроону берейин деп как раз бүгүн убактысы келип калды го деп ойлойм. Бул суроого жооп бересизби же жооп бербейсизби билбейм. Эртең менен канчада турасыз деп коесуз? Эртең менен менин күнүм чындыкты айтыш керек. Мурда тамашалап атам, бул суроо эмес. Мейли айтып алам сен. Мурда чынды айтыш керек, багымдат намаздан башталчу. Чын. Кийин анан намаз мени таштап кетти го дейм. Ошол да убакыт керек. Намаз окушсуз мурда, 5 убак, эме анан азыр эми ошондо сиз деген өзүңүздүн айтышыңызга караганда жолдошуңузга көз каранды эмессиз. Өзүңүздүн да жумушуңуз бар, движенияларыңыз. Ооба, ал сиз болбойт да. Бизнесменсизби кандай? Жок. Көбүнчө сиз бизнес ледилер менен жүрүп көрүнүсүз. Ал менин эжекелерим,
Ал эжекелерим менен мен азыр сизге айтып берем. Канча бир жыл мурун телевиденияга мага эфирге келишип, ошондон ула мамилебиз калып кеткен да. Мамилебиз бар. Ошондуктан ошол тармакта эжелер менен кээде жүрүп калам. Канат кел, камыр жуур. Кандай дейсиз? Камыр жууруп баштадым, кел. Жайдын саракан айларында сизге келип калдым. Жеңе келиңсем алыйыңыз ушунча болду. Ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Рахмат. Ар дайым ушул тамактын үстүндө. Жок, мен актанып ичейин. Назира бир. Агынанбы? Үстүнө месит. Кичинеден алдап ичет калдычы. Суу ичейин. Анан чиста биздин көрүүчүлөр үчүн, эки сөз долбоорун көрүүчүлөр үчүн алып коелу. Анда сиз бир тос сүйлөп койбойсузбу? Эки сөз долбоорунун өмүрү узун болсун. Кудай буйрса. Сеники эмес да кой. Кудай буйрса 50 жашыңда деле 60 жашыңда. Мен таяк таянбай ушул жерге келели, түп-түз басып ушул жерге келеми. Жакшы тамактан жасап жейли деп мындай. Ошолго чейин Кудай бизди ден соолук берсин. Жашоодо эң кымбат бул ден соолук да. Биз мындай эметишибиз мүмкүн. Мынча жылдан кийин үйлүү болом, машинелүү болом, мынча балалуу болом, мындай ийгиликтерге жетем деп. Бирок адам баласы өлөрүнөн башкасын баарын билет экен да, качан болорунчу. Качан өлөрүбүздү гана билбейт экенбиз. Ушул кечинен берсин. Небере чебере кыбыра көрөлү. Ден соолук болсун. Болду анда. Сиз үчүн алып эл анда. Oh, you can be that. Канат. Эме. Жок, канат. Мон тура берсеңиз. Не болду? Кандай кылып турайм? Эме мен камыр жууруйн да, батыраак болсун. Мондайбы? Жок, акырын. Акырын канат. Жок, акырын. Хорошо. Акырын кылайын. Мындай кыласыз. Бөлүп коесуз да? Мындай кылыппы? Ушундай кылып турасыз. Ушундай майдабы? Ушундай майда деле эмес эми. Аябай ичке болуп атат. Ушундай кичине. Ушундай кризиске карабай ушу сервис алып келип турсуз да. Бүгүн айлык деген окшойт. Камырыбыз жакшы болуш үчүн бир жумуртка кошуп алдым. Балким сиздин подписчиктериңиздин арасына айымдар да бар да турабы? Алар ушу биз жасаган тамакты эртеңки күнү жасап, Instagram баракчасына белгилеп чыгарат. Ошол. Тамак жасаганды канча жашыңызда үйрөндүңүз эле? Эртеле апабыз үйрөттү бизди тамак жасаганды. Анткени таласта чоңойдум, айылда. Айылда эле чоңойдуңуз беле? Аны эмне шаарда чоңойдум. Мен чүйдөн болом деп таанышат экенсиз го? Ой, жок анан. Анан айтпадым беле, көрүүчүлөр. Ачылбаган сырлардын баардыгы ачылып атат азыр. Койчу кач. Таластан боломун, Манас районунан, Покровкадан айылда. Биз 4 тууганбыз. Өзүңүз билесиз. Акырын. Анан сизден өткөн. Анан айылда ушул кадимкидей эле уста багып, талабыз аябай чоң, фасоль экчикпиз, перис, кызыл-кызылча, эме, кант кызылчасын ошондо сөз түрдү апам деген бир жака чыгып кеткенде усталарга тамак бышып берет элек. Ошол. Ошондуктан эртеле үйрөнгөн тамак жасаган. Канча бир туугансыз? 4 бир тууганбыз. Канчанчысы? Улусу. Ата-энеңиз жаш эле. Ооба, апам 51 жашта. Атаңызчы? 54-тө. Сизден кийинки кыз? 4 кызбы? 3 кыз, 1 эркекпиз. Эркек эң кичүүсү? Эркегибиз быйыл 10 классты бүттү. Ата-энеңиз аябай күткөн балдардын бири экен анда. Ооба. Эркек бала болсун деп ар бир ата эле. Билбейм, атама андай деле эме болгон жок. Анткени тукум улап калуучу Бердигуловар үй-бүлөсүндө эркек киши болуш керек да, туурабы? Ооба, туура айтасыз. Сиз да өлө үйрөткөч кээге сен эркек эле кылып төрө алсаң болмок экен деп. Эмнеге антип ойлойсуз? Сондуктан сиз эркекче жүрөсүз го. Фонд болсо сизди коркпой чакырсам болот да. Любой фондду чечип берип койшуңуз мүмкүн. Койчу кана. Сабизиңиз кичине эмерээк болуп калды мындай. Кооз эмес, бирок эми сиз туруп аткансызбы? Мун калып, мейли азыр өзүм оңдоп алам. Кандай кылып кооз кылыш керек эми? Мейли. Ашказанга бар. Мейли, сиз тура бериңиз азыр. Буракты турап көрөйлү, анда мен да монтип жасап көрөйүн, Давайте кет. Кеттик. Эме морковка кымбатта жерге түшүп атат, канаты. Жүрөм зыркырап атат жерге түшкөн сайынчы. Мынакей камырыбызды да жууруп койдум, даяр болду. Бул тынып турсун. Тынып турганча ушу арчылгандардын баарын казанга куруп алайлы.
Картошканы кандай кылыш керек? Картошканы, жок, картошка мынтырайбыз канат. Картошканы. Айына канча сом табасыз? Айынабы? Айына $1000 табам. Айына $1000 табасыз. Кем эмес, аз эмес. Андан ашыкча таппайсыз. Андан ашык болуп калат, кээде көбүнчө кем болуп калат. Азыр мал кризис малдачы, мынакей ушунтурайбыз. Ошо. Айына $1000 тапканда ушунда бир жылда $12,000 табап турбайсызбы? Ооба. $12,000 да, айына $1000 көппү же азбы сиз үчүн? Мен үчүнбү? Мен үчүн аздык кылат. Анткени 3 бала бар, билесиз да. Окуусу бар, бала бакча бар, кийим кечеси, ичкени, анан съемкаларга ушундай кетип калат. Бирок жетет, Кудайга шүгүр, ошосуна дагы. Главный берекесин берип атса. Ооба, эң негизги жетет, ошону балким мындай андан көп тапканга аракет кылбайм, балким ошол нерсе мага жетет. Шоу бизнестен сизди жакшы көрүп калган мырзалар болду беле? Андай болгон эмес. Айта бериңиздерби ачыгын? Ачыгын айтканда эле Вообще болгон эмеспи? жок, болгон эмес. А сиз жакшы көрүп калган мырзалар болду беле? Жакшы көрбөйм, бирок чыгармачылыгын баалайм Абир Касеновдун. Буну тындырып Абир коесуң. Касенов? Башкаларчы? Ини катары мындай жакшы көрүп сүйлөйм, бирок Абир Касеновдун чыгармачылыгын аябай баалайм. У нас же есть Мирбек Атабеков, Ооба. Нурлан Насип, Нурмат Ооба, Садыров. бирок мындай да эме жана орустар айтат го, о вкусах не спорят дейт. Мага Касенов Сиз чыгармачылыгын баалайсызбы, же ырын баалайсызбы? чыгармачылыгы ошо ыры жагат мага. Ырылар жагат. Азыр калган тиги пиязды эле турап коебузбу? Көрүүчүлөр, сиздерди биз зериктирүү беш үчүн азыр могулардын баарын даярдап алалы. Андан кийин Назира эжеге эми острый вопроско беребиз. Видеону түрдүрбөй турабыз ошондуктан. Даяр болуңуз, Назира эже. Макул. Я даю вам какой сумасшедший вопрос. Таластын тарсылдаган тың кызынын тамак жасаган көйланды. Эме бул казанды мен аябай жакшы билем. Жакшы таанышпыз. Бул өтө батыс дейт. Ошо Курма Гүлчадай деп аталганынан эле түшүнсөк болот. Алгач баардын кууруп алабыз. Май куюп алабыз. Казандын аты ким ошондо? Берекелүү. Май куюп алдык. Азыр бир аз Биз болуп аткан окшойт, май калбай алды, э? Ой, жок. Отун бирада жакшы эле. Отту да өзүңүз жагасызбы, э? Ооба. Май кызыга берсин деп баттан. Мен чындыгында таң калып жатам. Назира эже сүйлөгөн жагынан эле тың го десе, бардык жагынан тың кылбай берсин. Чоң рахмат. Көз тийбесин, канат. Майды кызыганын, кызыбаганын, кээ бирлер күкүрт салып текшерет, мен пияз салып коем. Пияз көп да? Союз салып текшере аласызбы? Жок, кеп эмеде эмес, болгон ошо майдын такталганын, такталбаганын биз ошол пияздын карайып күйүп калгандан кийин аны этти жана башкаларды салып куурсак болот да. Сиз коктейль, компот жасай аласызбы? Ооба, жасай алам. Эмкиде компот жасап берейин. Давайте. Ой, жок. Анда сиздин эмеңиз, программаңыз эки сөз болбой эле эме болуп калат го, дам программасы. Көп сөз. Дамды жалган промочка. Чындыгында биз сиздерге бир нерсени айтып коюшубуз керек. Анткени эки сөз долбоорунда биринчи жолу тамак жасалган бизде программа болуп жатат. Назира эже элге жасапты, биз Назира эже бизге жасап берсин. Казанга жасаган жагабы же сизге эме газга жасаган жагабы? Казанга жасаган жакшы. Дамдыраак болот да. Анан бат жасаган. Бизде казанга жасагыңыз келбейт. Какта бизде дейсизби? Каждый күн казанга жасагыңыз. Жок, мен мисалы үчүн жер тамуубуз дагы бар, анан жанагындай этаж үй дагы бар да. Азыр кайсыл үйдө турасыздар ошондо? Этаж үйдө, э? Ар кандай. Жайында жер үйдө. Ооба, жайында жер үйдө. Пияз курганга, мисалы эле. Эме, алда помидорду алып келе каласызбы, аны эмес, помидорду алып келесиз. Помидорду? Ооба. Өзүм эле жасап атам. Кандай сонунда туз ачы болуп калган экен. Эме болуп калган? Кандай сонунда туз ачы болуп калган экен. Жок, негизи тузду көп салган болбойт тамакка, бул ден соолукка зыян да. Мага ушул нерсе жат, когда май коюп эт курыйсың го. Эмеси үнү чыккан чыжылдап, э? Эмес, да, жыпычы, дамы. Эме курдак кошурсак болмок, э? Эмкиде. Эмкиде, э? Курдак. Böyle de kansa жазап таштагансың, э?
азыр мен колум түшүп кеткенге байланыштуу сол кол менен биз повар болуп иштеп жүргөндө казанга жасай албайсың да, жастарга жасайсың да. Бирок бир жолу бир заказ түшүп калды, ошол 16 килограмм плов басып бергиле депчи. Ошондо мен казанга 16 килограмм пловду жалгыз баскам да. Ошондо кадимкиден эме раствор, цемент аралаштыргандай эле болгон да. Ошол эч эсимен кетпейт. Аябай ыйлагым келе берет ошол күндө. Аябай назикжан болгонго. Жок, азыр ыйлап жибербеңиз эми. Өзүм эле аралаштырып турайын. Сиздер бир нерсени унутпашыңыздар керек. Мен блогер болгонго, Instagram колдонгонго дагы мен сөзсүз түрдө Instagramга да видео тартып кетишим керек. Мен Instagram Шабданбеков Канат деп аталат. TikTokта Шабданбеков Канат, Назиреники Назира Бердигулова деп аталат. Биздин Instagramдарга подписывайтесь. Мында мен баштайм. Вот, Назиреже начала свое блюдо. Как классно пахнет. Ушул нерсе жагат. Сиздерге да ушул жагабы? Тамак канча саатта бышат? Бул тамак 1 саатка жетпей бышат. 1 саатка жетпей. Азыр суусун куюп коюп, камырды жая калам, болду. Камырда жаясыз азыр? Ооба. Ничего себе. Посмотрим тогда. Урматтуу көрүүчүлөр, ошентип биз Назиреженин азыр кайсы тамак эле Гүлчатайга жууруй турган камырын көрүп атабыз. Мону эмне деп атап койсун мону мисалы? Сиздерде эмне дейт? Уалик дейт. Эмне дейт? Эмне дейт дейсиз? Уалик. Уалик? Уалик эмес, үбөлүк бул. Биз андай айтпайт. Мен Таласта андай уккан эмесмин. Уалик дейт. Айтып коюңуздарчы, подписчиктер, чыныгы кыргызча аты Уалик дейт, Мейли. Уалик дебейт, Мейли, хорошо. Мейли, сен айткандай болсун. Уалик. Жок, сиздер да ой пикириңиздерди калтырыңыздар, Уалик дейби же Уалик дейби? Назиреже, сизден бак творчестводан көрүп калабыз, көп жанагындай уюштуруучу иш-чаралардан көрүп калабыз. Анан акыркы убакта чота саясатка кетип баратканыңызды көрүп атабыз да. Бул саясатка кеткенге эмне түрткү болду? Же өзүңүз мындай ой максатыңыз бар белеби, ушу политик болом? Негизи мекенге кызмат кылам. Мен кичинекейимден эле айтчумун. Мен Бишкекте, Кыргызстанда жашабайм. Мен Америкага кетем. Негизи апам айтчу эмесмин бул сөздөрдү. Тайнем айтчумун да. Тайнем мындан 2 жыл болуп калды го. Бейишке кетти да сапарым. Анан тайнем айтчумун да, тайнем мен Америка алып барам, мен Американы көрсөтөм деп көп айтчумун, неге билбейм. Анан чет мамлекетте жашасам деп ойлочумун, бирок негидир кыялымда дагы деле бар, бирок Кыргызстанда элем азырынча. Балким мен ойлогондой болуп кетсе, чет мамлекетке көчүп кетем. Көчүп кетебиз буйруса. Анан азырынча Кыргызстанга мекенибизге салым кошуп иштегим келет. Сиз билесиз, мисалы үчүн мурда деген балким эгерде биз ушул шайлоодон утуп кетсек, анда биз деген күчтүү экенбиз. Мурда шайлоолордо жеңил болчу экен, Канат. Эмнеге дебейсизби? Акча таратылчу ачык эле артисттерди машинага салып алып, элдерди чогултуу жеңил болчу да. Азыр эми артисттерди дагы колдонулбай калбады, тыюу салынды. Азыр ковид, элдерди чогулта албайсың. Өтө эле кыйын элдер менен баарлашып, элдерге өзүңдүн программаңды айтып берүү. Бир ишенбей калган үчүн. Азыр эми бир нерсеси жакшы, акча таратылбайт. Чындап эле өзүнө ишенген гана партия өтө алат бул жердечи. Ал эми партиянын несине ишенип атасыз? Партиясынабы? Биздин курамыбызда жалаң жаштар. Саясатчылар жок. Жаштар балким опыттастык болуп калсачы? Жок. Биздин эми мындай да. Билим алган, өзүнүн бизнесин өзү түптөгөн, өзүнүн тажрыйбасында бар арасында анча мынчасы бар. Арасында мага ошондой эле жөнөкөйлөр бар. Тажрыйбасын өзүнүн кандай десем, ошибкасынан тургузган да көп нерсеничи. Чоң жыйынтыктарга жеткен инсандар да бар биздин арабыздачы. Мен ойлойм, алар сөз түрдө биздин Кыргызстанга салымын алып келет. Мисалы үчүн сиз деле Кыргызстанга айлыгын азына карабай ушундай сонун праңктарды элдин жүзүнө жылмаюу тартып атасыз. Бул чоң иш. Бул сүннөт да, адамдын жүзүнө жылмаюу тартылаган. Андан тышкары проблемаларды көп тартып чыгарасыз. Бул да мекенге бир кызмат кылуу. Сөз түрдө бир чиновник болуп келип, мекенге кызмат кылуу эмес. Мекенге кызмат кылуу бул өзүңөн башталат. Аяр мамиле жасоо. Мисалы үчүн мынакей аябай сонун жашылдандыруу иштери жүрүп жатат, бирок биздикилер карасаңыз сындырып салат, жуулуп кетет.
негизи сабай турган эле калыппыз да. Сизде башка суроо берип көрөйүн. Сизде жашооңузда коркуткан адамдар болдубу? Кандайча коркуткан? Мисалы, Назира түз мен сени өлтүрүп кетем, либо минтип кетем деп чармачылыкта жүргөн адамдарга ушундай да коркутуулар болот го негизи. Мен үй бүлөлүү болгон үчүн мага андай коркутуулар болгон эмес. Ушул инстаграмыңызга жазылган жаман комментарийлерге кандай реакция бересиз? Блоктогон боюнча биринчи орунда тура турушум керек мен. Сразу эле блокировать. Мен дароо эле блоктоп салгам, болду, бүттү. Энергияңызды коротуп кеткенсиз да. Албетте, мен алга эмне үчүн энергиям коротушум керек. Жана айтат го, эме ал мени иттеди. Жана Байдулла Сарногоевдун жакшы бир ыры бар го, анын сыңарындай ал мени антип тигинти деп отурган убакыт жок. Канат, чынында элечи. Биз ойлойбуз убакыт бар деп, бирок убакыт жок, убакыт өтүп атат. Убакыт бизге каршы өтүп атат да. Бардык нерсени үлгөрүп калыш керек. Мисалы үчүн азыркы энергия бир 10 жылдан кийин жок болуп калат. Мен кайнене статусуна болуп калдым да. Буйрса. Кудай буйрса. Убакыт такыр. Сиз энергичный болосуз го дейм. Чоң рахмат. Анан чоң рахмат. Аз канчадасыз? 18+. 18+. Ошондо 38-те. Канат. Мен жашыңызды да билип алдык. 40 жаш юбилейиңизде чыгып коюңуз тойго. 40 жашты белгилебейт, билесиз да? 40 жашты белгилебейби, э? Ооба. Сизге кийинки суроом болсун, дароо эле. Айта бериңиз. Чыгармачыл адамдардан кайсыл инсан менен мындай урушкан күнүңүз болду эле? Эч ким менен урушкан эмесмин. Ушкум дагы келбейт. Анткени сиз бирөөнү мындай катуу уруша аласызбы? Мындай, мындай депчи. Болот андай учурлар, катуу уруша алам. Болот да. Анткени эми мындай да чектен ашып кеткен учурлар болот да. Бирок интернет аркылуу эмес. Өзүнө жеке келип айтам да. Мен интернетке чуркап барып жаза калчу адамдардан эмесмин. Мен жеке өзүнө жолугуп бул маселелерди чечкенге аракет жасайм да. Анткени бул интернетке чыгаруу бул адепсиздик. Бул деген тарбияга жатпайт. Сен ал менен жеке бар го, жана мисалы үчүн эркек азыр кыздарга деле салыштырма, эркектер деле ошону жаза калып атпайбы? Сен минтиң, анан мен сени тигинтим, анан эмне кереги бар? Кел чогуу чыгайлы мушташай. Бул туура эмес. Чыныгы эркексиңби, чыныгы тарбия алгансыңбы? Бар, үйүнө бар. Токмоктоп кел, туурабы? Бетиме сабайсыңбы, тиги сөгөсүңбү? Ошол бардагы эшиктин алдына такташып сүйлөшүп ал. Эмне кыласың сен аны ачыкка алып чыгып? Бул туура эмес нерсе. Биз деген азыр туура эмес нерсени туура баратабыз. Тиктокерлерди, блогерлерди алар кылып аткан нерсе бул туура эмес. Анткени биз коомду жакшы нерсеге тарбиялашыбыз керек. Тиктокерлер, блогерлер кылып аткан нерсе туура эмес. Туура эмес. Ошондо кайсы нерсе туура эмес деп ойлойсуз? Туура эмес. Мисалы үчүн биз алардын туураганыбыз туура эмес. Биз алардын аркасынан кубалап, аларды көмүр тутуп, пиар тетип, бул туура эмес. Бул мындай. Билбейм, мен ойлойм ар бир адам эмгектениш керек да. Эмгек менен гана. Чыныгы аялдын милдети кандай? Чыныгы аялдын милдети үйдө отуруп тамак жаза, жолдошун жумуштан келгенден күтүп алып балдарды багышпы, же чыныгы аялдын милдети көрөп деле ошол өз деле иштеп, мисалы, көчөгө чыгып иштешпи? Канат мырза, мен айылда жашасам деле айылдан бир нерсе ачып жасап иштетчү кызмын да. Бул дээри мен ушундай. Мен апам дээринен иш кылган аял. Ишенесизби ошого? Иштей белет, бир нерсе жасап эле ошо кыздарым ичинсин, балдарым ичинсин деп бир жакшы нерсени астыга максат коюп, ошо максатка жетүү да. Бул жетүү. Аял киши деген сөз түрдө төрөш керек. Аял киши деген сөз түрдө 9 ай курсагында, 3 жыл колунда ошол баласын мектепке жетелеп барып, баласына тарбия берүү. Эң чоң эмгек бул жашоодо ошол балага салган салымың. Эгерде сен балаң тарбиясыз болуп чыкса, сен ойлогондой болуп чыкпаса, бул сен өлгөнүңө барабар да. Эң чоң жеңиш сенин балаң тарбиялуу. Эртең басып баратсаң ассаламу алейкум байке деген, ай сен жана Канаттын баласыңбы дегенде болуш керек да. Кандай анам кетейин, атаң кандай? Балам билесизби? Жок, мен мисал айтып атам да, Канат. Дегендей болуш керек да, анан астынан тескери өтүп кетпейчи, мисалы үчүнчү. Ошол сиздин жеңишиңиз болот, Канат. Ошол бала тарбиялуу болуп чыкса, сиз эгерде балаңыз тарбиясыз болуп чыкса, жашап жаткан особнягыңыз, минип жүргөн джипиңиз, кызматыңыз деле бир тыйын болуп калат. Мотивационный видеолор көрөт окшойсуз, э? Жок. Мен өзүм ошону жашайм да. Кантип эмне мотивацияласыз? Кээде мындай жашоого наразы болгондо күнүңүз болобу? Наразы болбойм, жок. Эч качан наразы болбойм. Мен жок, мага бирөө катты сүйлөп койгондон эле ыйлайм, Канат. Мен аябай жүрөгүм мындай эме да,
аябай назик. Назиксизби? Менде сыртым андай көрүнбөгөнү мененчи, мисалы үчүн мага катуураак бирөө сөз айып калса, ыйлайм. Комментарийлерди окуп калсаңыз Жок, алга көңүл бурбайм. Алга көңүл бурбайм. Ал деген эми экран сыртында да канат мындай ушундай жуупчук кылып жая алабыз. Операторду көрүп атабызбы? Вообще. Ал жарылып кетпесе болду. Жарылып кетпесе жарылбайт. Экенибиз, сиңдилериңиз болсо сөзсүз түрдө биз турмуш курууга даянбыз. 96-жылкы сиңдим бар Жанара деген. Ошону ала качып кетсең эч нерсе демек эмесмин. Калп эле ыйламакмын, ийи кетти да, бирок чынында ичимен yes, кутулдум демекмин да. Эми сени ыйла деген дурас. Жок. Мен кыйналдым, сен кыйналды. Жок, мисалы үчүн ал yes демекмин да, кутулганымачы. Эми сиңдим деле бактылуу болуп, очор-бочор болуп. Бир тууган сиңдим 96-жылкы. Сүрөтүн көргөзүңүзчү? Макул, аны эфирден чыгар, э? А неге мне раньше не сказали, бир тууган сиңдиңиз? Прилагать этпей, башка бир прилагать этип атпайсыз. Чо, я не достоин вашей күйөө бала, что ли? Сен аябай да, сенде күйөө балуу болуш, бул чоң сыймак, канат. Менде күйөө болуш, э? Сен деген, сен төргө отурузуп, апам сени сонун кылып багат, мен апам. Таласта тоштун төргөз тургузбайт кызым күйөө. Жок, андай эмес, биз таластыктар сыйды аябай жакшы билебиз. Иш кылдырбайбыз. Жок, сый билебиз, бирок күйөө Жок, биз иш кылдырбайбыз. Күйөө бала деген бизде төрдө отурат. Таластыктарча эч ким күйөө баланы сыйлаган эмес ушул убакка чейин. Серьезно, мен ошто катуу сыйлайт дегем. Жок, биз деген күйөө баланы аябай сыйлайбыз. Каждый раз барганда эле же? Ооба, кой сойдурбайбыз, отун эметтирбейбиз. Болду, биздин камырыбыз даяр. Мынчалык камырды жука жайганы кимден үйрөнгөнсүз? Апаман үйрөнгөм. Апам элик менен колго чабат эле. Таза жуу, нормальный жууру деппи? Жакшы журуу. Жакшы журуш керек, камырды жука журуш керек. Жумуртка кошсоң аябай дамдуу болот, анан эзилбейт деп апам аябай үйрөткөн. Жада калса ушу мантыны түйүп атканда туура эмес тийип койсо, колго ошондо алып туруп монтип чабат эле да. Кооз кылгыла депчи. Анан биз өзү эле жейбиз, жок. Өзүңөргө да ошону кооз жасап жегиле дечи да. Конок келет деп эле жасай бербей депчи. Анан ошондо апама бүт нерсе апаман. Үйрөткөн ошо апаңыз үйрөткөн. Ооба, апам үйрөткөн. Кандай жана сиз турган эт мынакей подлив даяр болду. Подливти Хорошо, понятно. Подливти чыгарып алабыз бул жака. Тартиби жок анан. Анан жана сиз экөөс жайган камырды ошол подливтин арткан сорпосунда камырды бышырып алабыз. Ошондо дамдуу болот да. Көбүнчө буну кичинекей балдар аябай жакшы көрөт. Анан бат жасалат. Өзүңүз билесиз, кичинекей балдар камыр тамакты көбүрөөк жешет. Анан эми биз деген дүкөндөрдөн камыр сатып албайбыз. Эми бул жалкоолук деп ойлойм да. Дароо эле бир зола камырды жая калып эле элей калган, бул жеңил да. Ишо дүкөндө камырлар мындай болуп турабы? Ооба, мындай колго жайылганга жетпейт да, чынында айтсакчы. Чынында эле айтканда, колго жайылганда жетпейт. Азыр эми камырды көрөлү. Камыр бышып калгандай көрүнөт сизден азыр. Негизи сизге кому менен эле алып жемекмин, бирок эми эметирээк. Бышыптыр. Чыгарып алалы. Бышыптырбы? Ооба. Серьезно? Сөкөз биринчи жолу каяктан көрүштүк эле негизи. Мен сизди кичинекейиңизден бери эле тааныйм да, сиз мени качан тамаштап көрө баштагансыз? Пранктарыңызды көрүп, ошондон улам эметип калгам. Биринчи видеодон көргөндө кандай бала деп ойлодуңуз? Азамат бала экен деп ойлогом. Мен негизи өзүн жасаган инсандарды аябай баалаймын. Мисалы үчүн сизди эч ким кандай тааныш билиши жок, акчасы жок эле айылдан келип, өзүңүздүн күчүңүз менен, аракетиңиз менен Канат Шабданбеков болгонуңуз үчүн мен бул долбоорго келүүнү туура көрдүм. Мисалы үчүн өзүңүз билгендей, мен көп жака интервью бербейм, бергим келбейт. Анткени биз жасап жаткан иштердин баардыгын YouTube аркылуу, Instagram аркылуу көрүп жатат. Анан башка жака барып кантип интервью берем? Кайсы жаңылыгымды айтам айтсаңыз? Мен ушундай суроо бергим келет да, мага айтат, Назиреже интервью алайын дедим эле. Макул алтыным, бирок сен мага эмне суроо бересиң? Мен жасап жаткан иштин баардыгын менин күйөрмандарым, менин катталуучуларым баракчам аркылуу көрүп атат. Эмнени айтам деп мен көп мындай барбайм да. Анан ошол сиздин мага айтпаган сөздөрдүн баарын айтып атат окшойсуз, Кимге? Магачы. Элге айтпаганбы? Элге айтпайчу сырларым деле жок. Элге айтпач сырларыңызды айтып атат окшойсуз бүгүн аябай. Азыр камырды сүзүп алабыз. Биринчи жолу сөкөз тойдон жолукканбыз, Кайсы тойдон? Дана эженин баласы. Балким ошондо. Башка жактардан деле, балким эсимде так жок. Алып барган жагабыз кene. Албетте жагат. Позитив да, позитив. Жалаң позитив. Ар бир башка тамарлардан айырмаланып турамбы? Айырмаланып турасыз. Заказ билет ойлоп. Азыр эми мынакей жанагы жасаган подливибизди мына сабизибиз кичине кооз болбой калыптыр эми. Машалла, машалла. Подливибиз кичине эме кооз болуп калыптыр.
Мен апам көрсө айтат туруш керек эми союзду оңураак туруп айтып белең депчи. Анан кичине сиз союзда турадыңыз, сизге шылтап коем го. Машалла, Назира эже көз тийбесин. Какая женщина. Ох, какая женщина. Мактабай туруңуз. Азыр мактабай туруңуз. Туз аппа чолкогон. Жок, кантип. Жок, ачык эле айткан жакшы. Негизи азыр сиз дамдап көрөсүз, мына сорпосунун кичине куюп коебуз, камыр жабыш. Бирок камыр жабышпайт, анткени камыр жок эле жайылган. Ким жегиси келип атат ушундай Назира эженин тамагы. Назира эже эч кимге жасап берген жок. Элестетиңиздер, прикиньте, только мага жасап берип атат. Ооба, кичине жашыкчалардан сеп коелу. Боже мой, опу. Канат. Ошо. Мына эми тамагыңыздар дамдуу болсун. Келиңиздер, Канат мырзанын катталуучулары жакыныраак дамдап көрүңүздөр биз менен чогуу. Жыттап көрүңүздөр, хотя бы бизде мындай интернеттен, YouTube'дан сиздер монтип көрөсүздөр да, монтип. Жүрүңүз эми дамдап көрөйлү. Дамдап көрөйлү. Жыттап турабыз YouTube'дан, дамдап көрөйлү. Негизи бизде үйдө эркек киши биринчи дамдап көрөт, сиз биринчи дамдап көрүңүз. Урматтуу көрүүчүлөр, тамак ошентип даяр. Азыр чындыгында реалистично мен өзүмдү мындай ушундай эле өлө сагынып жегим келип атат ушул тамакты. Бисмилла деп ооз тийип көрөйүн анда мен. Ооба, биринчи сиз жеңиз, анан чындап эле айтыңыз, жактуу жаккан жокпу, мындай. Бисмилла. Oldu kanat sen meni çoçut atası. Kanapsın mı? Yo-moyo. Evet adamdı. Kim jasagan bunu? Çakırgılaçı. Siz jasadınız mı? Kol çabılar bolsun anda. Kol çabılar bolsun. Sizge kol çabılar bolsun. Siz çok жасадым. Чын айтайынбы, мына кеч кирип турат, Кыргызстанда туруп Кудайдын алдына калп айтпайм, аябай жакты. Чындап жакты. Кээде жашоодо калп айтабыз, бирок азыр Кудайдын алдына калп айтпайм дегенден кийин чындыгында калп айтпай атам азыр. Чындап жакты. Өзүңүздөр чото Луиза келбейсиңби? Ha, тебе нельзя же. Биз жалпы ушундай эс алуучу жайга да рахмат айтабыз. Бишкектин чекесине 5 күнгө да ушундай Варвилла деген эс алуучу жай бар экен, вообще билген эмесмин. Я вообще в шоке. Чындыгында абдан жакты мага, келип эс алсаңыздар болот. О, боже мой! Какой вкусный! Таттуу болсун. Рахмат. Назира эже колуңузга береке берсин. Чындыгында сизди ким тарбияласа да ошо ата энеңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кандай тарбиялаган, сизде мына Кыргыздын өтө тың кызын тарбиялаганда, сизди көрүп көптөгөн кыздар үлгү алса болот, чындыгында азыр мен да үлгү алып атам да. Чоң рахмат. Эми эркек болсом деле үлгү алып атам да, что тың болуш керек экеничи. Өзүм билгендей, мындай бардык сферадан өзүңүздү мындай тың алып жүрүп, любой жактан өзүңүз дайыма алдыда жүргөнүңүздү көрүп калабыз. Чоң рахмат. Биздин эки сөз долбоорун убарып алып, продукту сатып келип, убактыңызды коротуп, ушул жакты сүйлөшүп, тартылып, эми бунун баардыгы мен эмгек, анан мен сыйлаганыңыздан болуп жатат болуш керек. Мен да сизди чын жүрөктөн сыйлайм. Биздин жалпы көрүүчүлөргө болсо дагы өзүңүздүн бир ой пикириңизди айта кетсеңиз болот. Канаттын катталуучулары Канат Шабданбековдун YouTube каналына катталып, жана комментарий калтырып, подписка бөлүмүнө кирип катталып коюңуздар. Сөзсүз түрдө анткени жаңа видеолор, жаңа пранктардын баардыгы алдыда. Эмне демекчимин? Бүгүн биз чогуу жасаган, мынакей эмгектин чогуу жасаган эмгек негизи таттуу болот да. Мына тамагыбыз аябай таттуу болуп турат. Барыңыздарды дамдап көрүүгө чакырабыз. Анан эгерде сиздер ушу Шабданбековдун YouTube каналынан көрүп ушул тамакты жасасаңыздар, сөзсүз түрдө Instagramдан белгилеп коюңуздар. Ошол сизге чоң рахмат. Канат өмүрүңүз узун болсун. Кудай буйруса, өзүңүз айтмакчы, сизге келечекте кичине болсо да көлөкөм тийип турган эжеңиз катары сүйлөшүп жүрөрү. Кайнеже катары. Анда мен өкүл апа болбой калдымбы? Өкүл апа кайнеже. Өкүл апа. Ошол. Нерсе болсо да башыңыз аман болсун. Көз тийбесин, сөз тийбесин, калган бардык нерсени сиз жасай аласыз, мен сизге ишенем. Чоң рахмат. Жаңы жылыңыздар.